Демек айыл жерлеринде басым жасап жатсаңыз, ошол айыл жергесинде кандай нерселерди өзгөртөйүн деп атасыз? Айылдагы жаштардыбы, эмне боюнча кайсы маселелерди биринчи эле учурда көтөрүп чыгайын деп атасыздар? Айылда эң эле көйгөйлүү маселебиз биздики. Баарыбыз ошол жерден туулуп өсүп, ошо орто мектепти бүткөндөн кийин эле баягы жумуш орундарынын астыгынан биз эки жакка жөнөп баштайбыз. Мындайча айтканда, ички миграция башталат, анан сырткы миграция башталат дегендей. Ошол нерсени биз ошо жеринен баштап карай турган болсок, ошол эмне себеп болуп атат ошого? Кызмат орнунун жоктугу. Жумушсуздукпу, жумуш орнунун астыгынанбы, же шарттын жоктугунанбы? Ошондуктан биз ошол жерлерге ошол бирдей атаандаштыкты түзүп берип, ошол жеткиликтүү, санариптүү мамлекеттик системаны күчөтүп түзүп берип, ошол жерге бардыгын санариптештирип, бардыгын ачык айкын таза кылып чыгарып, бардыгына анан орто жана чакан бизнести өнүктүрүүгө шарт түзүшүбүз керек да. Салык преференцияларын беришибиз керек, салык каникулдарын беришибиз керек. Жаңы ачыла турган ишкерликке айылдан баягы айыл чарбасы да, мейли мал чарбасы болсун, мейли дыханчылык болсун, мейли балык өстүрүү болсун, мейли ошол айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү болсун, ошол чакан кичинекей ишканаларды, ишкерликтерге шарт түзүп берип олтуруп, жаңы баштаган салык преференцияларын, каникулдарын берип отуруп, ошол жерде шарт түзүп, жумуш орундарын түзүп, жаштардан баштап кармап калганга кетип атат да биздин программа.